ошол курстун акчасы өзүн актадыбы? Анан жазып албай жаткандарга кандай кеңеш бересиз? Курс өзүн актады, даже знаете, ошол акча мындай карасаң кичинекей эле сумма, мага аябай чоң көрүнчү да. Анан ал курсту окугандан кийин сиздер жөн эле бир жанагындай карточка болот го, кредитный карточка да, монтип төлөй бересиң го бесконечно. Ошондой деле таба аласың да, потому что бул курсту окугандан кийин сага байлыктар, баардык каалаган нерсең өзү эле келет да. Ошол үчүн бул кичинекей сумманы чоң көрбөй, каяктан болсо да тапканга аракет кылыңыздар, ниет кылсаңыздар деле табылат. Анан мен ушул курсту прям бүт жакындарыма, тааныштарыма, инстаграмдагы бүт, короче, кто меня знает, ошолорго баарына сунуштайм. Биринчи өзгөрүүлөр жөнүндө айтканча, биринчи мурун эмне болчу ошону айтып берейин. Мурун мен аябай эмоционально, можно сказать, самооценка минус да, жок самооценкачы. Баары менен салыштырам өзүмдү, курстан курсту окуп алайм, жүрөгүм кыжаалаттык, богатое мышление деп коет го, меники бедный болчу да. Я вот всегда переживала, акча жетпей калса, мындай болуп калса, балдарым ооруп калса, даже 1-2 штук памперс калса деле, памперсим жулап калган депчи. Я вот тилечүмүн Аллахтан, чтобы я хочу богатое мышление, Аллахым депчи. Анан ушинтип сиздин курсуңузга жазылайын дегенде мен аябай кыйналып жүрчүмүн. Жан дүйнөмдө полный кыжаалат болчу. Андан кийин курстан жазылгандан кийин Аллах мага кереметтерди ачып койду. Азыр кандай ниет кылбасам, вот богатое мышлениянын самый богатый да, потому что сенде Аллах Таала бар, сен Аллах Тааладан сурасаң ал берет. Кандай ниет кылсаң, ошол үчүн мен айтмакчымын, сиздин курсуңуз өтө мындай сонунда, это Аллах Таала менен бекемдөөчү аябай сонун курс. Ошол үчүн мен азыр баарына сунуштап жатамын. Окуңуздар да, прям унутасыңар, курстан кубалап калбайсыңар. Особенно мамочка декретилерди аябай түшүнөмүн. Азыр тааныштарым да бар, подружкаларым, мен көп курстарда окудум, көп группаларда болдум. Көп эле ушу нехватка, бедное мышление болуп эле, Аллахка таянбайт экенбиз да бизчи. Көрсө жашооңду Аллахка тапшырып, таянып, аракет кылып, өзүңдүн максаттарын коюп, Аллахка тобокел кылсаң эле, Аллах Таала өзү эле жолун ачып коет экен. Азыр мага эмне керек болсо мен Аллах Тааладан сурайм, Аллах мага сразу берет да. Кудайга шүгүр. Эми ниет главное экен ошо. Бонус сабактар аябай жакты, прям өзүнчө эле бир сокровище да. Ошого жан талашып баардык сабактарды окуганга аракет кылдым.